Бүгін Прейгарат жалпы билим берүү орто мектебинин 500гө жакын окуучусу 56 мугалимдин катышуусу менен республика боюнча өтүп жаткан Улутум Кыргыз Ураным Манас сынагына катышып жатышат. Сынакта окуучулар Манас эпосунан Каныкейдин жомогунан үзүндү айтышты. Алар аталган иш-чарага 1 ай даярданышкан. Biz Аламүйдүн району боюнча жалгыз гана биз Преград жалпы билим берүү орто мектеби даярданып 500 баланы алып чыгып атабыз. Теге каршы биздин местабыз кичинекей болгонуна байланыштуу 500 бала болуп калды да. Болбосо биз мектепте 2250 баланан ашык азыркы учурда билим алып атышат окуучуларыбыз. Балдарыбыз буюрса жакшы айтат деп ойлойм. Анткени бул иш-чаранын биздин президенти Садыр Жапаровдун жарлыгы менен ишке ашып атат. Бул дагы болсо ар бир келечектеги жаш муунга өтө жакшы бир терең таасири бар бул иш-чара болуп эсептелинет деп ойлойм. Кыргызстанда жакшы жашаана болуп атат. Президенттин жарлыгы менен улуттук манас театрынын уюштуруучусу менен улуттук манас театрынын демилгеси менен жалпы хор айтуу 44 районда баардык жерде ушундай жакшы сынак болуп атат. Азыр биз таң эрте чыгып чүйдү кыдырып келатабыз. 4-чү рет бияка 4-чү очередте келдик. Бул манас айтуу бизге абдан дем берет, күч берет. Анткени ар бир кыргыздын баласы кызы манас айтыш керек. Манас бул кыргыздын байыркысы, манас бул кыргыздын азыркысы, манас бул ушундай келечек муун турганда манас кыргыздын келечеги. Бұл манасты эзелтен урпактарга берүү менен биздин манас атабызды колдоо күчү менен ушул өзүбүздүн урпактарыбызга бере беребиз деген үмүт менен. Өзүм манас айтам. Райондуктан 2-чи местани алып, азыр буйрса, эртең буйрса областка барам. Мен манасты ушул жылы эле кызыгып калгам да. Мектепте конкурс болгондо ошондо кызыгып баштап, ар кайсы манастарды жаттап баштадым. Мындай сынактар окуучулардын патриоттук сезимдерин ойготуп, эли жерин коргоого, улуттук баалуулуктарды сактоого, улуттук маданиятты даңазалоого тарбиялайт. Бул манас дегенде мен 4 нерсени өтө ыйык көрөм да. Манас дегенде мен ата мекен деп түшүнөм. Манас дегенде мен өтүп кеткен ата бабаларыбыздын мекенин түшүнөм. Көзүбүз көрбөсө дагы. Манас дегенде келечектеги балдардын болочоктогу мекенин түшүнөм. Манас дегенде биздин кыргыз тилибизди түшүнөм. Ысык көлүбүз, ала тообуз биздин эң ыйык туткан символдорубуз деп ошол манас эпосун эсептейм да. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.